Kıraç aynanan çan. Bu maçlar talkalanıp bitti. Buna aynekler dedim ben. Yaşa ушундай качантан бери эле турат бул жол. Қалған топкон шағылдары 50% тұрпақ. Манас Казарман жолунун экинчи фазасы ушул жылдын март айында башталган. Аталган жолдун 8-чакырымдан 16-чакырым аралыгына чейинки бөлүгү быйыл толугу менен реконструкциядан өтүп пайдаланууга берилиши керек болчу. Бирок акыркы 10 күн аралыгында оор техникалар ордунан чылбай, курулуш иштери жай жүрүп жатканын жергиликтүү тургундар айтып жатышат. Аталган жол быйыл гана ачылып пайдаланууга берилген түндүк-түштүк альтернативдик жолуна алып баруучу жападан жалгыз жол. Жергиликтүү тургундар жана айдоочулар жумуш жай жүрүп, жолдорго суу себилбей жатканын айтып, нааразычылыгын билдиришүүдө. Мындан сырткары жолдорго төгүлүп жаткан шагылдын сапатына карата да сындар айтылууда. Мындагы жашоочулар жолго топурак аралаш шагыл төгүлүп жатканын айтып, ал асфальт басылгандан кийин жолдун тез бузулушуна алып келерин кошумчалашат. Мынау ташыған шағылдары, мисалы үчүн мынандай таштар, мынау таштар, шулардын баары ушунун ичинен чыккан. Мынандайлар болуш керек эмес эле. Бул кийин асфальттын бузулушуна алып келет. Мына былтыр 3 айдан кийин бузулган асфальттын акыбалы ошол 3 айдан кийинки. Ошону эле уландысы шугоруп атат. Бул акмакчылыкты ачыгын айтканчы. Бул эми ушунча апрелден башталды. Шуну бир порядкага салып койсунчу, айнанайын. Эми уят да ушулчу. Уят. О, жогоруда каралманы кылды. Түнү күн иштеди, бир паста жол басып койду. Уятмы очу, уят. Адам жүрө алгысы болуп калды. Уят. Ушу ишкананын жетекчилери ответственный болуш керек да. Эмнеси кыйнап атат сизди? Кырач айнанан чаң. Бул машина талкаланып бүттү. Буну айнектеп жедим мен. Жолдун курулушу вообще эле жай жүрүп атат. Үйдүн баардыгы чаң. Күнүгө мына мойканы кыласың. Бир күн турат, кайра келип эртең сөз мойка кылыш керек да. Yaşa ушундай качантан бери эле турат бул жол. Уже көп болду, вообще жай жүрүп атат да. 10 күндө, уже 10 күндөн деле өтүп кетти окшойт, токтогон. Кыйла болуп калды. Манас Казарман жолунун биринчи фазасы өткөн жылы реконструкциядан өтүп пайдаланууга берилген. Экинчи фазасы ушул жылдын март айында башталган. Курулуш иштерин Барсбек Каган жоопкерчилиги шектелген коом жүргүзүп жатат. Аталган компаниянын өкүлү курулуш иштерин кечеңдеп жатышын суноос жана шагыл ташуудагы кыйынчылыктар менен түшүндүрүүдө. Акыркы 10 күндүн ичинде жол чынында басаңдап калды. Иш жакшы жүрбөй калды. Анын себеби бизде азыр карьер маселеси. Карьер маселеси чечилбей ошол себептен туруп калды. Эми азыр өзүңөр көрүп атасыңар, бүт техникалар бар бу жерде. Техникалар турат, бар жогу даяр. Шагал маселеси кичине көйгөй жаратты да. Анан экинчи маселе могу кээ бир жарандар. Баягы биздин жол тилкеге кирип кеткен жерлерди бузгандан ушул кичине себеп болуп калды жол басаңдаганына. Эми азыр анын баарын мэрия менен шагал маселесин ошо өкүлдөр менен сүйлөшүп азыр чечкени аракет кылып атабыз. Буйруса бир эртеңденби ошо башталып калат да, чечилип калды да. Манас Казарман жолунун экинчи фазасы катары Манас шаарын Тайгараев аймактык башкармалынан октябрь айына чейин 8 чакырымды түзөт. Реконструкция жумуштарын ушул жылдын ноябрь айында бүткөрүү пландалган. Бирок азыркы учурда асфальт сыруу жумуштары аталган жолдун жарымында гана жүргүзүлгөн. Мындан улам курулуш иштери айтылган убакытка бүткөрүлөбү деген суроо жаралат. Эми могу 8ден 16 чакырымга чейин биринчи катмарын басайлы. Биринчи катмарын бассак анан экинчисин эми аба ырайына карайбыз да. Эгер жетишип бассак басабыз экинчисин. Анан жетишпесек ананда себеби азыр көрүп атасыңар да, кичине бир солкундап атат да, чечилбей. Ошол нерселер чечилсе убагында ушунда жетишсек басабыз экинчи катмар. Подрядчик компания кечээ күнү суноос иштерин жана шагыл ташуудагы кыйынчылыктар менен түшүндүргөнү менен азырынча жумуштар жолдун жарымында гана жүргүзүлгөн. Ноябрь айында пайдаланууга берүү планы сакталары айтылганы менен учурдагы иштин жүрүшү бул мөөнөттүн аткарылышына байланыштуу суроолорду күчөтүүдө. Дастан Осмонов, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.